ilm marifatına толтырсын. Allah subhanahu wa ta'ala öz ara mamileleri oңдосын. Жараткан Алла Тааланын пенделерине райым кылуучулардан кылсын. Жакшылыктардын эштерин ачкычы, жамандардын эшин жапкычтарынан кылсын. Бирибизди сыйлай турган, урматтай турган, кадырлай турган инсандардан кылсын. Алла Таалам кайраттуулук менен, каниеттүүлүк менен, шүгүрчүлүк менен жашаганга баарыбызга жардам берсин. Урматтуу туугандар, Кур'ан Алла Тааланын эң акыркы китеби. Улуу, нурлуу, берекелүү китеби. Ыйык китеби. Мындан мурда Таурат, Забур, Инжил деген улуу китептер түшкөн. Алар бурмаланып кеткендиктен Алла Таала акыркы китебин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга түшүрүп, кыямат күнгө чейин өзү сактоосуна жоопкерчилигин алган. Эч кандай бурмаланбайт, эч кандай өзгөрүлбөйт, эч кандай эскирбейт, эч ким жогото албайт, эч ким мунун тескерисинче керемети түгөнбөс. Ачылыштары адамдын акылын айран калтыра турган, таң калтыра турган, ушундай адамды алсыз, ажиз кыла турган ушундай Алла Тааланын мужиза китеби Кур'ани Карим адамдардын оңолуусуна түшүрүлгөн, адамдардын бактылуулугуна түшүрүлгөн, адамдардын ынтымагына, тазалыгына, өсүүсүнө, ошон үчүн түшүрүлгөн Алла Тааланын кудайлык бул китеби туугандар. Алла Таалам бул китепти пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамзаттын мырзасына, жүрөктөрдүн эң тазасына, жүрөктөрдүн эң ырайымдуу, эң күчтүүсүнө мынакей түшүргөн Алла Таалам. Ошо аркылуу, пайгамбарыбыз аркылуу сиздерге, бизлерге мынакей бүгүнкү күнү Кур'ани Карим. Андыктан Кур'ан менен таанышайлы, Кур'ан менен сырдашайлы, Кур'анга жакындайлы, Кур'ан окуп, жүрөктөрүбүздү нурлап, жашообузга жолдомо табайлы, адашпайлы, шектенбейли, жана напсы кумарга алданбайлы, шайтанга азгырылбайлы туугандар. Мынакей Кур'ани Карим ушуга чакырат. Туура ишенимге чакырат. Жакшы ибадаттарга, кереметтүү кулк мүнөздөргө, боорукер мамилелерге, адилеттүү чечимдерге Кур'ани Каримди чакырыгы ушул. Бул Алла Тааланын улуу китеби. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сөзү эмес, периштелердин сөзү эмес, инсан, жиндердин сөзү эмес, бирөөнүн токумасы, оюнан чыгармачылыгы эмес бул. Бул жомок эмес. Бул акыйкат, тамаша эмес. Жараткан Алла Таала Кур'анда өзү эмнени кааласа бардыгын киргизип койгон. Пенденин дүйнөгө келген максатын, дүйнөдөн кете турган, тиякта күтүп жаткан ал абалдарын, эмнеге жооп берерин, эмнеге жооп бербей турганын бардыгын Кур'анда камтыган. Андыктан Кур'ани Каримге ким чакырган адам, бул туура бекем жолго чакырган адам. Ким Кур'ан менен сүйлөсө, чын сүйлөдү, Кур'ан менен чечим чыгарса, адилеттүү чечим чыгарды дейт. Кур'ани Карим жүрөктөргө шыпа экен, момундарга райым экен, бүткүл адамзатка жолдомо экен. Кур'ани Карим өлүктөргө шапаат кылуучу экен. Мына ушундай касиеттүү улуу китеп колубузда бар туугандар. Ошон үчүн Алла Таалам кадырлаганга баарыбызга тоофик, мүмкүнчүлүктөрдү берсин. Кур'анда 114 сүрө бар. Ошол бир сүрөсү Суратул Каф деп мурунку да өткөн сабактарда айткан элек. Бүгүн уландысы. Ошол Алла Таалам мурунку сабакта айтып атканыбызды кичине айта кетели. Мурунку аятта мына Алла Таалам Кур'анда айтып атканы: биз асмандан берекелүү сууну түшүрдүк. Жамгырды айтып атат Алла Таалам. Жамгырдын суусу кар мененби, мөндөр мененби, жаан мененби? Мынакей. Ва наззална минас самаи ма'a мубаракан дейт. Биз асмандан берекелүү сууну жаадырттык дейт, караңыз. Анан фаамбатна бихи джаннати ва хаббал хасид. Жана ал аркылуу биз бак дарактарды жана оорула турган дандарды өстүрдүк дейт мына. Ушу жамгырларды жаадыртып, Алла Таалам бак дарактарды канча деген жашылдап турган токойлорубуз бар, бак дарактарыбыз бар. Эгер кар жаубаса, жамгыр жаубаса, элестетип көрүңүз, ушулар каяктан өсмөк эле?
Habbal hasitет орыла турган дандарды, будай болсун, арпа болсун, бардык дандарды караңыз. Ушулардын баардыгын Алла субханаху ва таала биз өстүрдүк деп атат. Алла жаратуучу, ырыскы берүүчү турган. Кандай ырыскы берет? Ошону Кур'анда Алла таала баяндап жатат. Пенделерине ырыскы катары мына ошол дандар дагы, дарактар дагы, чөп-чарлар дагы, мөмө жемиштер дагы, жерден чыккан нерселердин баардыгын Алла таалам асмандан түшкөн сууга байлаган. Асмандан түшүргөн сууну Алла таалам берекелүү суу деп атап атат. Асмандан берекелүү сууну түшүрүп атабыз дейт. Кандай берекеси бар экен? Мына жер бетинде биз көрүп атабыз. Жер бетинде биз көрүп атабыз. Элестетип көрүңүз, эгерде бир жыл жамгыр, кар, мөндүр жабай койсо, эмне болот ааламда? Кургакчылыктан кырылып калат. Жандыктар дагы, жаныбарлар дагы, инсандар дагы баардыгы кырылып калат. Себеп адам баласынын жашоосу суу менен. Ар бир нерсенин жашоосун Алла таалам сууга менен байланыштырган. Ар бир нерсе суу менен бул. Суу болбосо адамга кыйын экен да. Нефт болбосо жашай беребиз туган. Газ болбосо деле жашай беребиз. Алтын болбосо деле жашай беребиз. Телефон болбосо деле жашай беребиз. Жада калса үстүбүздөгү бекем үй, тамдар болбосо деле жашай беребиз. Алачыкта болуп деле. Бирок суу жок болсо жашоо болбойт. Алла таала суунун ээси, жаратуучусу, жаадыруучусу. Кур'анда айтып атат. Ва наззална минас самаи ма'a мубарака. Акырындатып түшүрдүк дейт. Булуттун баарын ачып, сууну ачып бере турган болсо элестетиңиз, анда жок биздин башыбызга ошончо узактан келаткан ылдамдуулук менен бериле турган болсо адамдын башын тешип кетет. Бул жамгыр катуу күү менен келет. Өтө узактан келет бул. Ошол скоростьте, бирок Алла таалам ошол келерде мындай мээримдүү кылып, жагымдуу кылып Алла субханаху ва таала адамдын баласына башына, мындай огородуна, эгин зарына жаадырып коюп атпайбы? Биз муну кадырлайлы, шүгүр кылайлы. Ошону Алла таалам акырындап түшүргөнүн айтып атат. Маан мубаракан дейт, караңызчы, берекелүү. Бир жамгырдын суусу менен Алла таалам канча деген инсанды, жиндерди, жандыктарды, канаттууларды, жаныбарларды, ошолордун ырыскысын Алла таалам ошо менен чечип койгон. Жерге. Ва нахла басиқатин лаха талун надид дейт. Ошондой эле бийик, мынакей курма дарактарын Алла таалам өстүрдүк дейт. Курма дарактары мынакей Мекке, Мединада көрсөңүздөр керек. Анча-мынча деле мына башка ал жерден деле башка жерлерде деле бар, Турцияда деле бар, Африканын көп мамлекеттеринде бар. Курма дарак өскөндө бул жакын эмес да, мондай тере турганчы. Бийик чат. 10-20 метрге чейин, 10-15 метрге чейин бийик. Ошону айтып атат. Ва нахла басиқатин лаха талун надид. Мына ошондой эле биз мына курма дарактарды бул жыш мөмөлүү катарлаш өскөн бийик дарактуу курмаларды мынакей жараттык дейт. Булар жыш мөмөлүү да. Бир эле шиңгил деп коебуз, бир эле мына бутагындын дагы ушундай бир шиңгилинде канча деген курмалар бар да, катарлаш өскөнчү жыш. Ошолордун баардыгын бийик неме болуп койдук дейт. Ризкан лил айбад, мынакей Алла таалам айта турган сөзү, кабар бере турган кудайлык кабары эмне экен дейт? Ушунун баардыгын пенделерге ырыскы катары дейт. Пенделерге ырыскы, сизге бизге ушу ырыскы катары азыркы айткан баардык жашылча мөмө жемиштерди дагы, өсүмдүктөрдү дагы, дандарды дагы, курмаларды дагы, мына мөмөлүү дарактардын баардыгы, ушунун баарын Алла таалам бизге ырыскы катары берип атат. Ва ахяйна бихи балдатан майта. Жана биринчиси бул болсо, экинчиси жамгыр, ошол жамгырдын суусу менен жансыз шаарларды, жансыз жерлерди биз тирилтебиз дейт Алла таала. Мынакей карап турсаңыз, жамгыр жаабаган, жансыз жаткан жайларга, ушундай дөңсөлөргө, тоолорго, шаарларга окшоп турат. Жамгыр жаагандан кийин келип карасаңыз, машаалла, бир кооз, бир жагымдуу, адамдын назарында адамга рахат жеткире турган ушундай кереметтүү көрүнүштү Алла субханаху ва таала
ölük şaharlarda tiriltet. Şunu Kur'an'da aytып atat. Ve ahyayna bihi beldeten mayta. Jana oşol su, berekeli su arkılуу biz ölük şaharlarda tiriltebиz. Mындайча айтканда жандандырабыз аларды. Кадимкидей жашоо, суу менен жашоо берет Алла Таалам, жандандырат. Кадаликал хуруж, эми жакшы уккула. Кудум ушундай чыгуу. Кабырдан силердин чыгууңар мына ушундай болот дейт. Ал не дегени? Бул Алла Таалам бул жерде байлап атат. Биз асмандан берекелүү жамгырды жаадырып, жерден ушундай кылып өстүрүп чыгарып аткандай, силер дагы жердин үстүндө болуп, жердин ичине киргениңерден кийин кайрадан кудум ушундай чыгарабыз. Асмандан жараткан Алла Таала коюу, ушундай жамгыр жаадырат экен кыямат күнү. Анан адам баласы ошол кайсы жерге көмүлгөн болсо, кайсы жерде ошол куйрук, баягы сөөгү деп коет, көпчүк деп коебуз го. Ал эч качан чирибейт, ал эч качан жок болбойт, эрибейт, күйсө да күйүп кетпей турган Алла Таала мындайча азыркы заманын тили менен айтканда бир флеш картаны Алла Таалам адам баласында жаратып койгон, ошону жашырып койгон, ошодон кайра жаратып, кайрадан ошону тегиздеп тургузуп алат да. Вот ошол менен. Кадаликал хурудждун мынакей мааниси кудум ушун кайрадан чыгуу дейт туугандар. Өткөнкү сабакта мына ушул жерге келдик эле. Ушул жерден эми Алла Таалам айтып атат. Кадаликал хуруж мисла хадал ихраж ал машхут ал муайян амамакум. Силердин көз алдыңарда көрүп турасыңар. Мынакей ошол асмандан берекелүү жамгыр менен кандай чыгып атканын көрүп атпайсыңарбы? Жерден чыгып атпайбы? Будайлар каяктан чыгып атат? Дарбыздар, сабиздар, бардык жер жемиштер, бардык мөмө жемиштер, бардык дандарды көрүп атпайсыздарбы? Аль-фаваки вас-симар ва-хубуб, мынакей мөмө жемиш, бардыгын дандарды. Кадалика юхриджукум минал ард ба'да ма дуфинтум фиха. Силер көмүлгөнүңөрдөн кийин да кудум ушундай силерди Алла Таалам чыгарат дейт дагы. Бизге Алла Таалам бул Кур'ан-ы Каримдеги ушул аятта чакырык салып атат. Өлгөндөн кийин тирилесиңер. Имандын 6 парызы бар. Ким ошого бирөөсүнө ишенбей койсо, ал имандуу деп аталбайт биздин шариятта. Ошо 6 парыздын биринчи акыркысы өлгөндөн кийин тирилүү акыйкат, чындык деп ишенебиз туугандар. Ошон үчүн өлгөндөн кийин мен тирилем деп жашайлы. Алланын алдына барып, ар бир кылган ишиме, сүйлөгөн сөзүмө, кылган амалыма жооп берем. Себеп ушунун баарын кабар берген Алла Таала. Мени бекер максатсыз жараткан эмес. Таразага тарта турган күн бар. Алла Тааланын суроолоруна жооп бере турган, Алла эсеп китеп ала турган, түбөлүктүү бейиш, түбөлүктүү дозокко чечим чыгара турган күн алдыбызда турат туугандар. Мына ушуга Алла Таалам чакырык жасап айтып атат, мына силер кайра тирилип келесиңер. Түбөлүктүү ахиретке, бул дүйнө утурумдук, сыноо, бул дүйнө амал дүйнөсү, ахирет анын жаза же сооп дүйнөсү. Сахih Bukhari жана Муслимде Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма байнал нафхатайн арбаун." Эки нафханын ортосу 40 деп койду. Нафха дегени мындай. Исрафил деген периште бар, алейхиссалам. Ошол suurду бир тартканда ошончо нафхатул ула дейт. Бүткүл ааламга өлүм келет да, талкаланып кетет кыямат. Экинчи жолу тартканда кайра баарына жан кирет. Дагы кайрадан кыямат мынакей эсеп китеп эми башталат. Ушул экөөнүн ортосу 40 деп койду. Кыйлали Аби Хурайра радияллаху анху арбауна яуман кала абайту. Ошондо Абу Хурайра разияллаху анхуга бирөө сураган экен, 40 күнмү деп. Себеп дегенде пайгамбарыбыз 40 эле деди да. 40 эле деп койду. 40 күнмү дегенде кала абайту, мен айттым, жок деп айттым. Ла ужибу, жооп бере албайм дедим. Андан кийин айтты, 40 айбы деди, арбауна шахран. Кала абайту, мен буга жооп бере албайм деди. Жоопту моюн тартты да, 100 үйүрдү да жооп бергенде. Кыйын арбауна сана, 40 жыл деди эле. Кала абайту деди, буга да мен жооп бере албайм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийин айтты,
Sümme yunezzilullahu teala mines semai ma'en. Andan son Allah Teala asmandan su cadırat dedi. Fayembutuna kama yemutul bak. Yemin caşıl çöpler ösüp çıkkanday kodum şunday adamlar kabırlarından ösüp çıkıp dedi. Ve leyse şey'in minel insan illa yubla illa admun vahid ve huve acibuz zenem. İnsanda ne iş nersesi kalıbaydı dedi. Bunda çatkanda bardıq nersesi çirip yok bula degen bir ele mınal kuyruk söğükten başka kopçuk dep koyat. Oşol gana kalat. Al bolsa jok bolboyt. Wa minhu yurakkabul halq. Mahluk da Allah Taala'nın gayradan tizip jaratat dagı yevmen kıyamet kıyamet günü deydi. Azı tuğanda reklama var eken uşundan keyin Xuda kalasa gayradan savagыбызды ulantабыз. İnşallah. Суроо жоопту кандай кылабыз? Алып келгенсиңерби? Бексултан сен барсыңбы? Угулуп атабыз силерге? Reklamdan keyin bir 10 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Yani zoom'un çağırıp koysun çevrecekti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Hormatly mekendeşler, gayradan sabagыбызды ulantaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytып atat. Keyin asmandan Allah Taalam suu jadırat. Soň jaşılçalar öňüp çykkanday, kudum şunday adam balası dagı kabırlardan şunday tirilip çıgar. Jana özü insandın bir ele söğünün başka bardığı çirip jok bolat eken. Al kiçineke ele söğük bolat eken, öte katuu söğük deyt, güçlü bekem. Allah'ın uşunday jaratkan, al erip ketpeyt eken, biri jep alsa aga al bolboyt eken, örttörse al olsa jok bolup ketpey turgan. Oşunday bir keremettүү Allah Taala özünün kudreti menen
гайыптагы системасы менен сактап койгон сөөк экен. Жобосунда замп деп айтылат. Ал копчик. Баягы омуртка бүтүп, жамбашка келгендеги ошосу мына куйрук сөөк деп коет экен да. Мына ушул сакталып калат экен. Алла ушудан анан адам баласы кайрадан бардык сөөктөрү, муун мүчөлөрү, тарамыштарынан, нервтеринен баштап, кыскасы айтканда, Алла Кур'анда айтат, мына бармагыңардагы кандай отпечаткаңар бар, ошондой кылып мен силерди тирилтем дейт. Азыр 8 миллиард адам жашаса, 8 миллиард адамдын бармагы бири-бирине окшобойт. Баш бармагы, чыпалагы деле бардыгы бир нерсесине окшобойт. Көз, басматын айын деп коет. Көз да ушунчалык канча окшош жакын болсо дагы 8 миллиардына окшобойт. Алла кандай алгачкы жолу жаратса, экинчи жолу кайра кудум ошондой кылып Алла Таалам жаратат. Буга Алла Таалам кудурети жетет. Албетте, бардык адам баласынын өлгөндөн кийин жер жейт, хадистерде келет. Бирок пайгамбарлардын денелерин жер жей албайт. Алардын денелери чирибейт тугандар. Алла Таала пайгамбарлардын денесине жерди жегенге арам кылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам муну хадисте айткан. Ошон үчүн пайгамбарлар кабырларында тирүүлөр. Алардын денелерин эч кандай курт кумурска, жер жана башка нерсе жей албайт. Аларды чирибейт экен. Ошондой эле кээ бир олиялардын дагы денелери, шейиттердин, кээ бирлер шейиттердин денелери дагы кудум ошондой жейимдай айтып атканда чирип кетпейт экен да. Бул эми Алла Тааланын ошого пендеге берген керемети. Мына Муслим шарифте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна фил инсани азман ла таакулухул ард абадан. Минху юраккабул халq yawmal qiyama." Инсандын денесинде бир сөөк бар. Аны жер эч качан жей албайт. Ошодон кыямат күнү Алла Таалам пендени кайрадан аны таркиптеп, түзүп тирилтет дейт. Айю админ хуа я Расулаллах. Сахабалар айтышты, ал кайсы сөөк? О Алланын элчиси дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Ажбуддам, куйрук сөөгү." Мынакей, куйрук сөөгү деп айтып атат. Кур'ани Каримде кийинки аятта Алла субханаху ва таала айтат: "Каддабат qablahum qawmu Nuh ва асхабур рас ва Самуд ва Ад ва Фир'аун ва ихвану Лут ва асхабул айка ва qawmu Tubba kullun kaddabar rusula fa haqqa wa'id." Ба'даузу биллахи минаш шайтанир ражим. Алардан мурда, мына Мекке мушриктеринен мурда пайгамбарыбыз Меккеде төрөлгөн, эң алгач мээнетин, пайгамбарчылыгын ошол Меккедеги жашаган арабтар, Мекке мушриктери, Курайыштар ошолорго баштаган да. Алардан мурда дагы Нух пайгамбардын коому жалганга чыгарган экен. Нух пайгамбарды жалганчысың, сен алдамчысың, сен пайгамбар эмессиң депчи. Ошондой эле Гудук ээлери дейт, Самуд деген коом болгон, Ад деген коом болгон, Фираун деген, жана Лут пайгамбардын ошол бурадарлары, ва асхабул айка, ошо дарак ээлери, Тубба коому, ушулардын бардыгы пайгамбарларды жалганга чыгарган. Андан соң эмне болду десе, Алланын азабы аларга анык болду да. Фахакка ваид, яни ваиди, хакка ваид, Алланын коркутуусу, Алланын азабы, Алланын жазасы, өзү айтып атат, менин жазам аларга анык болду. Алардын барды кыйрады, буга асман күбө, жер күбө, Кур'ани Карим ушунун бардыгын айтып койду. Кандай болуп алар ойрон болгон, кандай болуп кор болгон, кандай болуп талкаланган, жок болгон, бардыгын Кур'ани Карим Алла Таалам айтып койду. Коомго коом Алла субханаху ва таала жок кылды. Качан пайгамбарга каршы чыккандан кийин эми Алла Таала башкача кылды. Болбосо пайгамбарлар акыркы демине чейин аларга жакшылык каалап турду. Иннелакум насихун амин. Мен силерге жакшылык каалоочумун, аманаткөймүн деп. Алар жинди дейт эле, келесо дейт эле, акмак дейт эле, ошонсо деле пайгамбарлар аларга теңелбейт эле. Сен келесосун деп урушпайт эле. Сөз кайтарып, жок, алар айтат да иннелакум насихун амин. Мен силерге жакшылык каалоочумун,
жана аманаткөймүн, Алланын аманатын гана жеткирип атам деп айтат эле. Булар ошентип жамандыкка бара бергенден кийин жараткан Алла ошентип жок кылган. Бул улуу кереметтүү аяттарда Алла Таала баян кылып жатат. Пайгамбарларды жалганга чыгаруу, кыямат күндү четке кагуу бул көкпет, залым адамдардын адаты. Капыр адамдардын адаты. Пайгамбарларды жалганга чыгаруу жана кыямат күндү четке кагуу бул ошо залым көкпет, ушундай шайтандын досу болгон адамдардын адаты экен бул. Өзгөчө акыйкатты ачыктагандан кийин, мынау аятта Нух пайгамбардын коомунан баштап бардыгы айтылып келип атат. Ошондуктан андай жабыр, ошондой эле көкпет мынау менен жаңжалдашкандын пайдасы жок. Ошондуктан пайгамбарыбызга дагы Алла Таала айткан: "Васбир аля ма якулун, вахжурхум хаджран жамила." Сен алардын айтып аткан кебине кулак салбай эле кой. Сабыр кыл дагы, бирок аларды чырайлуу жол менен таштап кой. Тең эле кой. Аларга кек сакташып, душмандашып, теңелгендин кереги жок. Акыйкатты жеткирүү сенин мойнуңда. Алла Таалам хидаят берүү жараткан Алланын жоопкерчилигинде. Андыктан бул аяттарда пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла Таалам көңүлүн көтөрүп атат. Эй Мухаммад, сен көңүлүң чөкпөсүн. Сенин мурдагылар дагы ушундай болгон. Пайгамбарларды жалганга чыгарган. Бирок алардын акыбети бактысыздык менен бүткөн деп айтмакчы да. Туугандар, суроолор келип калыптыр. Суроолорго иншалла буюрса жооп берели. Кийин да убакыт болсо сабакты көрө жатарбыз. Бисмилlah. Мен Москва шаарында жашаймын. Учурда билбей калган абалда халал эмес тамак жеп алдым эле. Саткан адамдан сураганда халал деп айткан болчу. Эмне кылсам болот? Тооба кылыңыз. 2 рекет жакшынакай 2 рекет намаз окуп, Алла Тааладан кечирим сурап, астагфируллах ва атубу илейхти 100 жол айтып, чын жүрөктөн кечирим сураңыз. Мындан кийин кайталабаңыз, иншалла Кудайым кечиримдүү. Менин бир суроом бар эле. Мындан 7 жыл алдын Аллахым уул менен сыйлаган. Бирок диагноз ДЦП болгонуна байланыштуу жолдошум 5 айлыгында таштап кеткен. Балам 7 толгондо мен турмушка чыктым. Бирок эмнеге билбейм. Жашаганыбызга эми эле 1 ай болду. Жолдошумду көрсөм, өзүмдү баса албай калып жатам. Жинденип кетем. Бирок менин өзүмдүн характерим андай эмес болчу. Бул жерде эми жолдошуңуз сиз айткандай болгон болсо, туура эмес кылган. Андай кылбаш керек. Бул Кудайдын берген сыноосу. Ошого сабыр кылып, Алла Тааладан сурап туруш керек эле. Эми кандай болгон чакта дагы өзүңүздү карманып, бул бардыгы Кудайдын тагдырындагы бар нерсе экен деп өзүңүздү басып, зикирди кылыңыз. La ilahe illallah, astagfirullah wa atubu ileyh деп Алладан жакшылык талап кыла бериңиз. Бирөөгө жамандык каалабаңыз. Карызга батып кеттим, аябай кредит болуп, карызда болуп, жакшы жумуш таппай атам. Жумуш мага жакса, мен жумушка жакпайм, же наоборот, же шыгым келбейт. Кандай амал кылсам болот? Мындай бай болуп кетиш үчүн. Биринчиден, сиз жараткан Алла Таалага жакшы күмөн кылыңыз. Аллахым жардам берет. Кредитиңизден да, карызыңыздан да куткарат. Бирок ошого шарттарды аткарыш керек. Кандай? Күнөөлөрдү ташташ керек, ибадатка бекем болуш керек. Алладан үмүтүңүздү бекем кылыңыз, тырышчаак, мээнеткеч болуңуз, жалкоолуктан пана тилеңиз. Убакытты текке кетирбей, кандай аз болсо дагы ошо жумушту каниет менен Алладан береке сурап кыла бериң. Аллахым ошодон деле жардам берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Досторго кошулбай койсо болобу? Алар ичишет. Мага неудобный болот, келинчегиме да жаман сөз сүйлөп жибереби деп корком, алыскы шаарда. Андай кадар кошулбаң. Алар сизде ошол алар ичише турган болсо, алар эми кандай дос эми? Аларга кошулбай эле коюңуз алар. Эми жакшылык жамандыкта барып, көңүл айтып, же болбосо куттуктап, мындай маселелер болуп калат. Алар бөлөк мезгил. Ичишеби, ичсе ага отурбаңыз. Аларга аралашпаңыз, аларга кошулбаңыз. Эгерде ошондой жамандык жакшылык болуп калса, ага чейин эле барып коюңуз.
Мүмкін болса аларға дават қылыңыз. Күчүңүз жетсе-чи. Менин жолдошум 2 аялы бар. Адилеттүүлүк кылып жашабайт. Азыркы аялы каршылык кылып мага асылат. Эми шариятта уруксат берген 2, 3, 4 аялга чейин. Бирок туугандар адилеттүүлүктү шарт койгон. Адилеттүүлүк кыла албаса, анда бирөө менен токтосун деген катуу Алла Тааланын эскертүүсү. Ошон үчүн иши карап, эгерде ошондой кылганда бардыгын тегиз караш керек. Болбосо кыямат күнү bunun жообу өтө катуу, сурагы өтө оор болот. Адилетсиздиктин себебинен риваяттарда келет, адам жарты адам болуп келет дейт. Денесинде эти жок, териси менен элестетиңиз, келет, жөн эле сөөк, тери чаптап койгон, эт жок да, ошондой болуп келет деген. Кудайым сактасын. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сизге кайрылганымдын себеби жолдошум башка кыз менен сүйлөшүп жүргөнүн билип калгам. Токтот деп айтсам, бүттү деп кайра эле сүйлөшө берет эле. Анан ошол кыз менен байланышсам, ал кыз мага жолдошум мени ал кызга аябай жамандаган экен. Угуп алып аябай капа болдум. Кечиримдүү болуш керек деп балдарга карап кечирип жашап атам. Бирок ахирети кандай болот деп корком. Ал мени менен ажырашып кетем деп айтыптыр. Алдын ала чоң рахмат. Астагфирулла, туура эмес. Эми сиздин ушундай кемчилдигиңизди башка кызга, башка аялга айтышы, ал бул эркектик сыпат эмес го дейм. Бул эми эмне деп айтса болот эми. Мен буну эме деле таппайм го. Бирок бул мусулмандык, бир эркектик, бир адамдык деле касиет, сыпат эмес да булчу. Эми андан тооба кылсын, бирок сизге кайраттуулук берсин. Ошого иншалла таалам жана дуа кылып бериңиз. Алла Таала инсандын бардыгын Алла оңдойт. Кимдин жүрөгүн Алла Таалам качан оңдоп коет, ал Алланын иши. Бирок үмүтсүз болбош керек. Күйөөм бир кыз менен 4 ай мамиледе болуп зына кылып коюптур. Ортодо 2 кызыбыз бар. Кечире албай жатам. Күйөөмдү көрсөм эле жиним келет, жүрөгүм ооруйт. Ал чындап өкүнөм. Тооба кылам деп кечирим сурап жүрөт. Эгерде чындап өкүнүп, тооба кылам деп кечирим сурап аткан болсо, кечиримдүү болуп коюңуз. Бирок албетте эми туура, сизге дагы оор болду, кыйын болду. Алла Таалам кечиргенди кечирет, бирок алга биринчи күйөөңүз Алладан кечирим сурасын. Бул өтө чоң күнөө, бул арам күнөө. Имандан ажырап кала турган, коркунучтуу күнөө булчу. Ата бабалары ойлобой турган, билбей турган, ооруларга да алып келе турган жаман күнөө. Анан кийин силердин мамилеңерде дагы ошо такыбалык менен будан ары оңдоп кеткиле да, афаллаху амма салаф, өткөнгө салават айтып. Устаз, жолдошумду жек көрөм, колунда бар, бай, бирок мени иштеп продукты ал дейт. Бүгүн сахар жокпу деп мени 2 жолу башка чапты эле, эсимди жоготуп жаттым. Жолдошум жумага барат. Бир жерге барсак, сен ал дей берет. Мен 10 айлык баламды таштап иштеп келем. Ал үйдө отурат. Жумуштан келсем, текеме акча бер дейт, тамекиме акча бер дейт. Кандай амал кылсам оңдосом болот? Жумага барган жөн эле барып келип атыптыр да эми. Мейли Кудайга шүгүр, эми ошо барып атканы эле оңолуп калат. Бирок убалгыла, эркектин мойнунда тамак ашты камсыздоо. Бунун нафака деп коет. Инфак. Кийим кечесин, аялдын кийим кечесин, тамак ашын, турак жайын камсыздоо, никеде кабыл алдым деп атат. Эркек эмнени кабыл алды? Ушуларды камсыздайм деп кабыл алды. Аял болсо, мен мейли макулдугумду бердим дейт. Кандай? Аял болуп, ушу турмушка чыгып, ушуга мен ушуга баш ийгенге макулдугумду бердим деп, ал макулдугун берип атат. Никеде болсо, бул кабыл алдым дегенде ушу жоопкерчиликти кабыл алып атат. Бул эркектин мойнунда важип бул, фарыз бул. Аялды багуу бул фарыз. Шарият ошондой кылып байлап берген, нафакасын. Ошон үчүн бул туура эмес кылып аткан ишичи. Алла Таалам тооба насип кылсын. Ошон үчүн иншалла жакшы сөз сүйлөй бериңиз. Үйдө таалим, зикир, дуа, намаз, Куран окуганды күчөйтө бериңиз, жакшы кулк мүнөз менен баарына каниет кылып буюрса, иншалла жакшы болуп кетет. Бирок айтып түшүндүрүп туруш керек. Сабактарды биздин сабактардан да аз-маз айтып угузуп туруңуз.
Esке kelgende сурап калайын деген элем, орозодо оозго су алып гаргара кылса макру болобу? Себеп дегенде коркунуч бар да, кокустан бир тамчы өтүп кетсе, орозо бузулуп калат. Ошон үчүн шариятыбызда айтып койгон, орозо маалында гаргара кылбасын дагы, жөн эле оозуна су алып түкүрсүн. Мурдуна дагы катуу су тартпасын. Мурун аркылуу да өтүп кетиши мүмкүн да. Ооз аркылуу дагы кокусунан ошо этияттуулук үчүн ушуну айтканы да. Ошонун себебинен бирөө эгерде жана гаргара кылып өзүнө ишенсе, ал эми мейли. Бирок өтпөсө эле болду. Бирок атайын себеп дегенде көп адам мунду кээ бир учурларда алаксып кетет, өзүн кармай албай кетет дагы, өтүп кетет да. Ошон үчүн гаргара кылбасын дейт. Макрусу макру. Assalamu aleykum ustaz, денсаулыгыңыз жакшы, рахмат. Ustaz, yaşım 21'de 5 vakit namaz okuyum. Үйленейин дейм, бирок келинчегим кандай болор экен деп корко берем. Келинчегим жакшы болуш үчүн эмне кылышым керек? Айта кетиңизчи, сураныч чоң рахмат. 21'de экенсиздер, үйдө такыбалык менен оңолот. Үйдүн ичи акча менен оңолбойт, билип коюң. Буюмдар менен, төшөктөр менен, мебелдер менен оңолбойт. Үйдүн ичиндеги жылуулук, үйдүн ичиндеги сүйүү, махаббат, ал такыбалык менен, пайгамбардын сүннөтүн бекем кармаган менен болот. Ошон үчүн иншалла кээде шайтан алгандай азгыра берет, ага туруштук бериш керек. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим деп алданбай үйдө альхамдулилла пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуңуздар, китеп окуңуздар, Кур'ан-ы Каримди, зикир тартыңыздар. Sonra men bir kız менен үйленейин деп жүрдүм эле. 1 жылдан ашык мамиледе болдум. Анан эми азыр таарынтып алдым. Истихара тахажжуд окуп жүрөм. Түшүмдө Алладан окуп чыкты. Не дейт? Өкүм чыкты дейби? Окуп чыкты. Sen anı менен